artık kızım kelime kaytar, kızım la ilahe illallah deb neme kılsa can çıkış oңой болот da. Men ошону ойлоп акырма алды, ошону ойлоп койдум dedi. Şonusuna эле алдымда болгондо неме болот эди да, бет алдымда болгондо мен кыйнабайт элем да. Кыйнабайт, кыйналбашка аракет кылат элем. Мен шол эле оюм, калганы неме эмес. Просто жок жерден кызым жоготуп алдым. Биз азыр Достук айылында турабыз. Бул жерде мына ушул коро 15 жаштагы Элзаданын атасынын үйү. Ал ушул жерде өсүп чоңойгон. Тилекке каршы 16 сентябрда таң эрте атылган снаряддын бири ошол Элзаданын жанында жарылып, өмүрүн алып кеткен. Оор болсо дагы биз азыр атасы менен ошол окуяны эскергенге аракет кылабыз. Биринчи бизде очередь менен суу коет. Талаага жөнөп аткан 9-да суу алышым керек эле. Анан машиненин могу эшиги кичине бузулган үчүн кичине иришип калдым дагы. Анан кетмен сетмендерди артып туруп, өтүктү артып, неме кылып жөнөдүм да эми. Жөнөп өзүмчө гамданып анан неме кыласыңбы деди. Жок, жумага мен келем сразу эле. Тамак самак алып аласыңбы дегенде, жок, даярдап берем дегенде келем дедим да. Барып сууларды караштырып коюп, кайра келип, анан дагы кайра кетем деп айттым. Айтып ошол машинеге иришип атканда кыздар мектепке кетти эле. Кийин ушул машинеге иришип калдырмын. Ушул машинеде иришип атканымда кайра кирдим. Мен эмне келдиңер десем, мектеп болбойт экен. Уруш болот экен деп айтты. Анда тез даярдангыла кетебиз дедим. Кетебиз десем, болуптур деди. Мен машиненин шарт сууларын, майларын көрүп, неме кылып атып, дагы бир 10 минут турдум машиненин алдында. Анан мынау тагаларды салайын дедим буга, машинегечи, полигеге адамдар жүктөгөнгө же өздөрү отуруп кеңири кеткенге. Сиз эвакуацияга даярдап атам да эвакуацияга. Көрпөчөнү алып чык, тагарды алып чык, астына салайын депчи. Деп ошол тагарды салып, машиненин полун арчып коюп, тагарды салып, көрпөчөнүн бир сумка-пумка биринчи ирет түшкөндө эле даң дей түштү да. Анан кийин үйдө туруп тургула деп бакырдым, үйгө киргиле депчи. Үйгө киргиле деп бакырдым ана үйгөчү. Бул үйдүн дубалы калың да. Буларкы мына үйдүн дубалы калың. Мен оюм ошого келди. Анан кирип турган экен. Короче, життерем кошулуп качып атты да, бул даңылдаганда. Мен өзүм ол жерде кычыктап бакырып атам. Билбейм да. Кийин кирдим, кичине басылса кайра чыгабыз деп дагы кошулуп кирип машинеге чыгарсам кызым жок да. Каяка кетти, кана десем, апасы билбейм дейт. Бир убакта энем айтат, мен өзүмдүн энем айтат, бир торпого кеткен окшойт деди да. Анан түшкүлө деп анан даңылдап атканда кайра энемдерди түшүрүп машинеге, кыздарын түшүрүп, анан барсам ал жакта эч ким жок да. Эч бир даңылдап атат. Кайра келдим да, мен айттым, жок ол Элзада. Машинеге отура бериңиздер дедим. Кийин уже машинеге отуруп атканда эле уже бир соседим, бир келин келип машинеге отурду. Жылдык да мен бардык жакты издеп келдим да. Эми мен бирөөдүн коңшуларынын же ортогон коңшуларыбыз бар да, эми ошолордун машинеси менен кетип калды. Болсом каяка кетет анда? Деп эле чыгып барып, эвакуация головнойдун үстүндөгү дамбага жеткенден кийин мен ойлодум, Достуктун ары четинен кеткен болсо, ошол жактан таап, бир жолу Марунга кетейин деп турсам, астыбыздагы соседибиз айтат, сиз барып айылда калып кетти кызыңыз деди. Анан ата-энемди таштап келдим. Келип прямо эле ошол жерге барсам, жолдун боюда жок экен, үйүнө кирсем жок экен, огороддо өрттүн астында экен да. Ошондой болуптур да, билбейм, баарды паникага салып кете берген да, ол даңылдап атылып атса. Эвакуацияны түндөсү эле 2:30-3 телефон караганмын мен өзүм личный.
кеткиле картаң бала чакаңды ал десе кетебиз биз күн болуп жерде. Дайыжы таштап дагы кайрап келип ишке успеть этебиз бизчи. Ошонун алдын сиз жана 14-15 сентябрдагы окуяларды карап отурдуңуз да? Караганмын, мен уже билгенмин, уже тажиктер булар ошону менен эле чектелип калбайт да. Былтыр эми ошондой болгон. Куду Баткенде башталган, Баткенде башталып тур, анан бизде башталган да. Ошол кылыгыны дагы кылат дедим. Бир жүрөгүм кетти, ушу дагы адап телефонду көрүп коем. Деме WhatsApp'тан бирмеле барбы деп түндөсүчү. Ушу YouTube'ду, менин каналды, башка каналды көрө албаймын. Facebook менен Кабар болгон жок эч кандай. жок, эч кандай кабар болгон жок да. Силердин айылдыктардын группасы бар да. Айылдыктын группасы бар, айыл өкмөттүн группасы жок эле менде. Биздин айылдыкы, мына транспортный немелердики бирөө эле айтканда, эвакуация болгула дегенде эле болду эле да. Мен шого неме болом да. 8-inde эртең мененки 8-де сиз өзүңүз жанагы баштадыңыз, эч кимде айткан жок. Жок, неме снаряд түштүбү уже? Ошондо эле өзүңүз баштадыңыз. Өзүбүз эле бул жерде эч ким неме кылган жок. Эч ким мурдагысында ито айткан эле, айыл башчыларыбыз эвакуация неме болгула деп. Мунуста вообще эч ким бейкабар калды да. Кучактап неме кылганына тенеси ысык эле да. Анан мен жети тытылган, неме болгон, бети тытылып, неме болгон, онун немелерини буттары неме кан болуп атат. Эми мен все-таки жардам сурайт экенсиң да. Жардам издейт экенсиң да. Өзүң ишенбей калат экенсиң да. Ошол менен уже 1 сааттан кийин уже өзүм да издебей эле дальше кете бердим аны. Ушул жерде болгон экен да. Ушул жерге түшкөн экен. Мен кызымдын патинкаларын могул жерден таптым. Могул жерден. 8 метрдеги дарбазанын шунча жерлерин тешип кетиптир. Кызды болсо ошол снаряд түшкөн жерден 3 метр аралыктан табышкан да. Ошо эртең менен эң алгачкы курмандык болгон элзада. Şehirge bile düştü. Çanıp gitti. Şunday karasam ette bir kız yatkan eken. Ben жүгүрүп келсем, бияктан коңшунун балдары ham жүгүрүп келди. Экөө көтөрүп кирди ичкериге. Артынан кирдик этке. Этке киргенде эле уже биякка 2 та түштү сразу. Уже кыз өлөм деп жатат да уже. Эч нерсени билбей калды. Машинанын ичи толуп адам. Айда деди, чыгып кеткенге мажбур болом деп жоготко чыгып кеттик. Переводчик болом дейт эле. Переводчик болом дейт эле, журналист. Котормочу болом дейт эле. Мага ошентип айтат эле. Сабакты жакшы окуйт эле, жакшы. Эжекелеринен неме кылат? Эжекелерден мага мен кызыма кызың кандай же кызың мындай деген бир претензия уга элек эдем. Öde olsam ölөгүмө де, ылдый болсо жөлөгүмө де ушинтип менин жатып төшөгүмдү салып берген. Мен азыр 73-кө кирдим. Şu kız beni karagан kız. Meni özüm менен birge туруп жүргөн kız. Ben seni doktorxanasına kireyim деп кирсем, bular eşikte turат. Кирсем, медсестралар кармактар эшикти жаап турат. Кирип, жаңы ок деген кыз каяк кетти деп ошентип сурасам, капельница коюп жатат деп койду. Мени мындай эле коюп койгон экен да. Анан көрөйүнчү деп ушундай кирсем, көзүм илешип кетти кызыма. Эшикти жаап турат да олар, капельница коюп жатат деп. Көрсөтпөйм деп турган экен. Колунан зордук менен тартып алып кирсем, кызым жаткан экен. Ой, эмне болду дейли барып, колуга, бетиге колумду койсом, муздак экен. Анан мен өзүмдү жоготуп, ошо жерде бакырып ыйлап анан жакшы жеңем бар экен менин. Мен үйүмдөн жакшы кылып ушуну тосуп, мен жеңем ушу жерге берди. Кошулуп ушинтип мени кошулуп неме кылды. Мен жеңеме ушул үйдүн эгелерге мен ыраазымын. Ушунчалык менин үйүмдүн жоктугуну билдирбей, ушу менин кызымдын ушундай неме болуп калганыга айымым өтүп кеткениге, ушулар мага колтугумдан көтөрүп, мени жерге берди. Шуга мен ыраазымын бир үй бүлөгө, бардыгыга, бала чакасына чейин. Тилегим эле ушу тынчтык келсин бизге, ушу чек арабызды тосуп берип, Ташиев менен Садыр Жапаров ушу элди жакшы неме кылсын, карасын. Эми бизге тынчтык керек, ушу сүйлөшүн, биз үйүбүздө жашагыбыз келет.